эң биринчи алмашкан номер 4 гидроагрегатыбыз мурунку кубаттуулугу 300 мегаватт болчу. Алмашып бүткөндөн кийин 360 мегаваттка жогорулады. Ошондо 20%га мунун кубаттуулугу жогорулады. Бул кышы менен бизге Кыргызстанга үзгүлтүксүз электр энергияны бизге Кыргызстаныбызга берип чыкты. Жана ошондой эле Центральный Азиянын энергия кольцосуна кошулуп, күз-кыш мезгилинде толук кандуу иштеп берди. Эми ошондой эле экинчи агрегатыбызда дагы ошондой пландар турат. Быйыл башталды март айында. Бул жылдын этегине чейин, ноябрь, күз-кыш мезгили бүткөнгө чейин бүтүп, экинчи агрегатыбыз ошондой эле алмашыш керек. Экинчи агрегаттын орду азыр бошоду. Мунун ордуна жаңы момундай рабочий колесо, жаңы турбина, жаңы роторлор уже дайындалган. Ап келип, 400 тонналык кран менен жүктөп ап келип, анан монтаждоо иштери башталат жакында. Бул мына экинчи агрегатка жаңы жабдуулар даярдалып, чогулуп жатат. Бул ротордун спицасы деп атайбыз. Бул 2 бөлүктөн турчу. Бул жакта турбинанын крышкасы. Бул да 2 бөлүктөн турат. 130 тоннаны түзөт. Турбинанын рабочий колесосу, турбинанын валы. Булар жаңы бири-бирине кошулду. Булар экинчи агрегаттын кратерине түшөт. Жаңы коюлган генераторлордун эффективдүүлүгү чоңураак болот да. Мурун эсли биздин электромонтёрлордун баары колу менен управление кылып жөндөп жүрүп атса, азыр күндө бүт баары автоматика. Азыр бул жерде болуп аткан, чыгып аткан электр энергияны, кирип аткан сууну биз Бишкекте отуруп, Бишкекте офистен көрө алабыз, мындайча. Онлайн режимде ар бир секундасына чейин.